Так. Баратабыз азыр. Биринчилер мына шлепкалардан баштайлычы. 500 теңге де болмайды. 9 фунт, 90 пенни. 90 пенни. 1 фунтқа жетпейді. Коладан 90 цент деп қойса. Доллар. Чтобы düşündü durak var. 90 cent. Şimdi 90 som. 90 som dostlar mı? Som azı bir funt. 1 funt 105 som oldu. 100 som 105 som. Şimdi aşağı koyup koyarızdır da. Hazır. Ne? Daha kaysa. Mına şortalarda görseniz oldu. Ne var? 8 funt eкен. 8 funt. Mına спортивный шорталар. 8 funt. Biraz детский eкен. 8 funt 800 som. Ne dostlar? 5 funt. 500 som. Men Kırgızстандан чыгарда просто бияқта кымбат дешкен да. Кымбат дешкеннен мен аяқтан почти ушундай эле сен алгам дейм. Biraz разница болушу мүмкүн, а так. Так ушундай эле эме алгам да. Мына, например, мына 12 фунт. Şimdi 1200 som. Ben mына китайский кроссымды эле 1,5 сомго ушундай алган болсом болот. Ош базардан. 12 фунт. Оригинал. 1200 сом болот экен да. Кажется, жақсыны аласың, киесің да. Ну 9 фунт. 900 жерде сом. вообще кроссовка бар екен да. Hazır dostlar. Mында кеталар бар екен. Кетал мына 8 фунт. Ну обувьтардын бардыгы эле 8 фунт. 8 фунт дейт, мында эле 8 фунт. Мына шлепкалар 5 фунт. Канча дейт? 10 фунт. 10 фунт екен. Ну вообще 1000 сом. 1000 сом. Булар бирокчу достор. Биздегиге салыштырган бизде китайский го. Бангладештен чыгат экен алар. Бирок мындай свиде көрүнүп турат да. Жакшы да. Мына азыркы сезонго ылайыкташтырылган 8 фунт. 800 сом. Мына материал нерсе. Бул канча экен? 14 фунт. Ну зыңк экен да. 14 фунт. 1400 сом. Достор, бул азыр мына брендовый жакшы магазиндердин бири да. Мына келинчектериңиздерге мисалы да. 10 фунт. 1000 сом. Так, достор, азыр. Кыскасы мен айтат элем. Ал жактан бияка келе турган оюңуздар бар азыр. Кыргызстандан неме көп келип атпайбы? Ишке, жумушка дешип көп келип атат да. Мен өзүм деле ошо жумуш менен келгем. Ал жактан толтура кийим алып кыйналбай эле. Аяктан керектүү болгон. Анан кымбат нерселердин да списоктарын түзүп туруп мен киргизип коем да эле. Кымбат нерселерди ошол жактан алсаңыздар болот. Биякта кымбат нерселердичи. Анан атакында кийим, кечек, майда чүйдө продукттан да өзүнчө тартып киргизем. Продукта биздегидей эле экен почти. Даже кээ бир нерселер биздегиден арзан. Ошондой туугандар. Азыр дагы нелерди көрсөтөбүз азыр. Таякта жакшы түшүлөр бар экен, ошолорду көрсөтөбүз. Мына толстовкаларды көрүп алыңыздар. 5 фунт. Ну 100га көбөйтүп берсеңиздер чыга берет. Жана кайталап өткөндөй эле ошо. 1 фунт 100 сом. 100 сом, 105 сом ушундай ойноп турат. Например, эме рюкзак. Бак. 12 доллар, 12 фунт. 1200 сом. Барсеткаларды айтсак. Мен барсетка келип атканда барсетка издеп жаман кыйналдым эле Ош базарданчы. Сонда 7 фунт, 700 сом. Мына китайскийди 1000 сомго алгам өзүм. Эмеден Ош базардан. Дагы нелер?
No, например, эмелер туугандар, носкилер. Носкилер биякта мен байкадым. Короче, мына азыр 1, 2, 3, 4. Короче, 5 парадан сатылат экен да. 5 пара. Бир эмес мындай. Бир кандай десек, бир тамгак деп коебузбу? Бир кучок дейличи. 500 сом. 5 фунт. 5 фунт. Мына калың жанакы эмелер мына 5 фунт. Носкилер делечи. Мына 2 фунт даже туугандар. 5 эмеде сатып калат го бизде базарлардачы. 3 парасы 100 сом депчи. Ош базарда көп көрчүлөм. Типа ошондой эле экен да. Биякта 2 фунт, мына 2 фунт, 2 фунт. 5 фунт мына. Бирок мына карасаң эмелери бит жакшы да. Качестволорычы. Мына майкалар, например. Майкалар 3төн сатылат экен. Мына 600 сом. 6 фунт. 200 сомдон. Мен тордойго барып өзүм 150 сомдон алдым. Ушундай экен кыскасы. Мына баягы сланцлар 90 сом. You could get me the top one, 9, please. 9? Yes, size 9, yeah. I can't reach it so high. Ah. Thank you. Okay. Hello. Kyrgyzstan. I'm from Kyrgyzstan. Ilyas. Ilyas, my name. I'm English. I'm from Maidstone. Okay. Yeah. You right? I'm traveled Okay. in Kyrgyzstan. Okay. Tourist. Okay. Cool. Good. Oh, they're not. Didn't have any more, I'm afraid. We only get 1/6 in a box. 2 евро. So I think that's the issue. They obviously go straight out and then bring it 2 евро дейт. Мындар. Мына. That is size 9. Бар бираз кымбатыраак эмеге бирок үстөшүлү мына, например. Мына 1600 сом, 16 фунт. 16 фунт. 16 фунт. Мына биздеги рабочийге кийип алып отурган шымдар. Мына эме. Бизде мындай деле кийип жүрүшөт го. Окей. No, 1800 сом, 18 фунт. Мына 1,5 сом, 15 фунт. Сомго сразу эмелеп айтып беретем. Туугандар мына 10 фунт дейт. Мен өзүм келаткан Ош базардан жалынып атып 900 сомго алгам да бир жынсым мына. Бирок муну карамасаң бул качестволору алдагайда жакшыраак да. Бир тобура жакшыраак. Мына 14 фунт, 1400 сомдон жынсылар. 500 сомдон шорталар мына. Мына 500 сом, 5 фунт, 5 фунттан эмелер. Шорта, кепка мына 400 сом. Просто муну көрсөтүп атканмен ошо бир аз болсо да жакшы маалымат болсун деп атабыз. Кетип атканда ушулардан алып деле кетебиз, мындай эме кылыпчы. Мына. Бас жок экен азыр. Басы жок экен. Так. Азыр достор. Кызыктуураак. Мына терский толстовкалар экен да бирокчу. Мына 600 сом. Кыргызстанда деле ушундай эле ба? 600 сом. 600 сом. Зато жана айтып өткөн эле туугандар, бияктагылардын мындай эмеси кандай десек, качествосы башка да бияктыкы. Толстовкалар мына XL 14 фунт дейт. Так. Мына 10 фунт, 1000 сом. 1000 сом болот. Чатам брат, калай болот? Мен айтып атырмын да. Кыргызстандагыдай эле экен депчи. Мен деле ошол эле балдарым, качестволору бирок вообще башка да.
10 фунт. 1000 сом. Сага dem ekan da. Kaç koy? Sorry. Kaçsın? Аны жаңа эле көргөнсүң ошол 600 сом да мына. Сом коймаксаңчы. 6 фунт. 600 сом. Мына эме азыркы биздин мына көйнөктөр. Конордун көйнөктөрү го. 10 фунт экен 1000 сом. Мына мисалы 800 сом. 700 сом экен мына. Мына жакты мага дерски экен. 10 фунт. Башкалар. Мына спорт эмелер экен. Өлүп калды. То башкача экен эмеси мындай? Качестволору? Качество 6 фунт. Мына жана спортивный эме велошымдар деп коелу эле. Велосипедный шымдар. Ичине кийип ала турган, короче. Машина сыяктуу да. 8 фунт экен. 8 фунт. Мына футболкалар тургандар 4 фунт. 400 сомдон. Нормальный футболкалар. Мына айттым го жана айткан эле ошол биякта брендовый магазин бияк. Брендовый жана азыр чыкканда көрсөтүп коем кайсы магазинге киргенин жана байкай калып турмун. Supreme'ге же баш бирөөсүнө келдик. Кирип атканда өнүп калып турмун. 10 фунт. 10 фунт мына 1000 сом. Эмени фунтка эме кылсаңыздар мына 100ге эле көбөйтүп койсоңуздар. Sorry. 100ге эле көбөйтсөңүздөр 1 фунт 100 сом да. Мына шымдагы дерски экен. Нолор, например. Ну, шымдар. Жана сонун шымдар да бар да. 900 сом, 9 фунт. Так, азыр. Еще мына классика сүйүүчүлөргө галстуктар мына 5 фунт. 5 фунт достор. Биякта бирок 5 фунт дегениңиз менен мына биякта бирок 2ден да биякта. Ушундай эме экен биякта. Кандай десем, носки, майка, эмелер ушундай 2ден сатылат экен да. 2ден, 3дөн же 5ден ушундайчы. Мына галстуктар деле 2ден экен, 5 фунт. Ошондо ар бир галстугуңуздар 250 сомдон болуп калат. Мына көрсөтүп кой берейин, бул деле кызык болсо керек көбүнөчү. Ачык элечи мына ич кийимдер, например, мужской. 500 сом үчөө бирок. 3төгү. Ошондо канча коет? 160-170 сом өткөн. Бирөөсү. Ушундай эле. Мына 7 фунт. Не бар экен? Мына шорта мына дерски мына 6 фунт. 600 сом. Шортудун качествосун караңызчы. Бермеге кайсы. Азыр биякта балалар менен тааныштырып жүрөм, Эрмекбек. Кыргызстандагыдай эле экен да Эрмекбек, Почти. Так. Мына. Мындай Панама деп коебуз го бизде. Панамалар бар экен, 4 фунттан. 4 фунт. Ну, кыскасы достор ушундай. Ну, кеталар 800 сом. В принципе, бүттү го. Колдон келишинче тааныштырууга аракет кылдым, достор. Не дейсиз бияктан келаткандарга, Бишкектен келаткандарга азыр дагы дальше магазиндерге кирип, жанагындай продукт ушундайлар менен да тааныштырам мен. Карап көрсөңүздөр болот. Сиздерге ошол жактан бери көтөрүп келген стоит беле, не стоит? Багажга андан көрө лучше бир мындай пайдалуураак же биякта алып келип сатып берсеңиздер боло турган.
ушундай теманы кылса болот экен да, мен азыр ойлошумчачы. Может ошондой эле нерсе кыласыздарбы? Кытайдын кийимдерине жөн эле акча көрөтүп алып жактанчы, ошол эле багачы. Ошол эле акчаңыздарды акча бойдон көтөрүп келсеңиздер, бияктан мындай болгон сонун кийимдерди аласыздар да. Сейчас айтайын деген нерсе ушул. Кийим көп эле албай эле коюңуздар, жылуу да бир катар жылуураак кийимдериңизди да алыңыздар. Биякта суук болот экен погода. Эртең менен кечкисин суук болот экен. Бир байкем айткандай биякта нарындын погодасы экен да. Ошо.